подстава болгон балдарды таптык. Алардан негизи 3 болгон, бирок биз экөө менен байланышып, экөөнү таптык. Арома пицца бар болчу. Ошол арома пиццанын ичинде отуруп, ошол жерден ошол кыздар менен таанышып калганбыз. Айдай анан Жазгүл деген кыз менен. Бирок ал адам мага даже чыпалагы да тиген эмес мага. Тияктагылар айткандай, баламдын тагдырын сатып алышым керек, баламды мен алып чыгышым керек деп мен акыркы шанс ошол үйдү саттым. Түз эле жолдо жүргөн бала болчу. 200 000 сомду Гүлзар аттуу айымдын өзүнө бердиңиз. Өзүнө бүт баары ошол Гүлзарга берилип атты. Андан башка эч кимге берилген жок. Жакында эле биздин каналыбызга 23 жаштагы Айдай аттуу кыз келип, мени 14 жашыман бери сексуалдык кулчулукта Гүлзар Шайнаева аттуу айым кармап жатат. Ушул Гүлзардын кармоосунан, туткунунан 10 күн мурун качып чыктым. Апам залогдо. Биз ал менен сойкулук менен алектенчүбүз Гүлзардын мажбурлоосунун аркасында. Жана ошондой эле мындан тышкары бир нече баланы подстава кылып мени зордуктады деп каматканбыз деген дагы өзүнүн оюн айткан. Бул интервьюдан кийин эле бизге Гүлзар Шайнаева аттуу айым дагы келип өзүнүн интервьюсун берип, Айдайдын айткандары жалган, мындай окуялар болгон эмес, мен эч кандай сутенерша эмесмин, аны мажбурлап иштеткен эмесмин, жөн гана ал менин баламды багып иштечү 8 жылдан бери деген оюн айтып кеткен. Бирок биз эки интервью чыккандан кийин эле мына ошол Айдайдын сөзүн тастыктай турган, Айдай өзүнүн интервьюсунда айтып кеткен, подстава болгон балдарды таптык. Алардан негизи 3 болгон, бирок биз экөө менен байланышып, экөөнү таптык. Бирөө азыркы убакта ушул Бишкек шаарында иштейт экен. Ал 2014-жылы болгон окуя экен. Ал убакта 20 жаштамын деп өзүн Марат деп тааныштырды. Ал эми экинчиси Рустам аттуу бала. Бул азыркы убакта Москва шаарында эмгектенип жаткан кез экен. Биз Рустам аттуу мырзанын ата-энеси жана туугандарына барып, окуя тууралуу маалымат алып келдик. Мындан тышкары дагы белгилей кетчү жагдай, Айдай өзүнүн интервьюсунда айткандай эле 1 жылдан ашык СИЗОдо отурду деген бала мына ушул Рустам аттуу мырза болгон. Ал 1 жыл 4 ай СИЗОдо отуруп, анан соттун чечими менен эркиндикке чыгып, азыркы убакта Москва шаарында эмгектенип жатат. Эми ошол подстава ишине келе турган болсок, эң биринчи эле бизге берген интервьюсунда Айдай ошол бир нече баланы подстава кылуу аракетин көргөнбүз, алардан дагы бир нече суммадагы акчаны алганбыз деген оюн айткан. Анда эмесе Айдайдын берген интервьюсунан кыскача көрсөңүздөр. Мен анда кыз болуп келгем шаарга. Кыз болуп келип, кафеге барып, ошол жактан бир чоңураак эле адам менен таанышып, бир жерге барып, ал жактан кыздыгымды алдырганда, ал адамды кайра туруп таппай калдым. Ал кетип калгандан кийин 2-3 күндөн кийин эле башка кафеге бардык. Ал жактан бир бала менен таанышып, менин кыздыгымды ошол алды деп ошону подстава кылганбыз. Ошо подстава ким кыл деп бизге эме берди, ошо ким подстава кыл деп ошол жакта жана Гүлзар Шайнаева айтып атпайбы, мен тааныштым деген ошол эже. Ушундай кылсак акча чыгарабыз, акча чыгаргандан кийин акча болсо баары болот, сен каалаган нерсеңди алып беребиз. Например, кийинтебиз, телефон алып беребиз, анда телефонду көтөрчү эмесмин. Телефон алып беребиз, муну кылабыз, тигини кылабыз дегенде мен акчага кызыкканым үчүн, шаарга биринчи жолу келгеним үчүн ооба деп баарына макул болдум. Аны подстава кылдык. Ушул эле подстава ишине түздөн түз катыштыгы бар Марат аттуу инсанды биз таптык. Ал дагы ошол Айдайдын айтышы боюнча Гүлзар айым менен Айдайдын биргелешкен кылтагына илинген. Марат мырза дагы бизге өзүнүн башынан өткөргөн окуясын төкпөй чачпай айтып берди. Анда эмесе Марат мырзанын өз оозунан уксак. Биз жумушта болчубуз. Адилет деген бала экөөбүз иштеп аткан жерден анан кечинде ошол Рустам деген досубузга жолуктук. Ошол үчөөбүз шаардан жолугуп, Калга Киева Киевскийдин кесилишинен жолукканбыз. Ошол жерде чогуу жолугуп, анан бир кичине эс алып, өзүбүздү эс алып отуралы деп камеге киргенбиз. Анда азыр Весна, Калга Киева, Токтогулада
азыр болсо мурунку аты Рахат Пелес болчу. Ошонун 4-этажында Арома пицца бар болчу. Ошол Арома пиццанын ичинде отуруп, ошол жерден ошол кыздар менен таанышып калганбыз. Айдай анан Жазгүл деген кыз менен. Бул окуя ошондо 2014-жылы болуп атат. 2014. Сиздер канча жашта элеңиздер? Ал кезде мен 20 жашта болчумун. Анан Айдай аттуу кыз ошол мени зордуктады деп милицияга кайрылган деп Гүлзар аттуу айым айтып атат. Бирок мен арыз жазгам опекун болуп деп. Ушул тарабы жөнүндө айтсаңыздар, кандай иш болду эле, эмне себептен сиздердин үстүңүздөрдөн арыз түштү, зордуктоо болду беле, болгон эмес беле? Ал жерде эч кандай зордуктоо болгон эмес. Биз ал кыздар менен жөн эле таанышканбыз. Болду, андай эч кандай зордуктоо эчтеке болгон эмес. Анын ал заявление түшкөндө биз 2 күндөн кийин уктук. Кафеден таанышып отурдуңуздар? Кафеде таанышып отурдук. Чогуу отурдуңуздар? Жок, отурган жокпуз. Алар өзүнчө отурушкан, жөн гана эле тааныштык. Алар өзүнчө. Чыккандан кийин эч жака барган жоксуздар чогуу? Чыккандан кийин бардык, чогуу кеттик. Ылдый көздөй, ошо Калга Кио менен Ылдый көздөй чогуу кеттик. Кайсы жерден анан узадыңыздар, ажыраштыңыздар? Кайсы жерден эки жака кеттиңиздер? Кайсы жерден бөлүндүңүздөр? Биз бөлүнгөн жер Молодая гвардия, Фрунзенин кесилишинен. Эч бир имаратка кирбей эле түз ошол Фрунзе менен Калга Киеванын кесилишине барып, анан экиге кеткенсиздер бөлүнүп, туурабы? Жок, биз киргенбиз. Кайсыл имаратка кирдиңиздер эле? Ошол квартирага киргенбиз, жашаган квартирага. Кирип эле ашып кетсе бир 5 минут болду, кайра чыгып кеткенбиз. Ким жашачу эле ал квартирада? Ал квартирада бир комнатасында 3 кыз жашачы, квартирант болуп, бир комнатасында 3 бала жашачы. Ким аркылуу бардыңыздар ал квартирага? Ким Биз жашаган квартирага? ал квартирага болсо ошол Рустам жашаган квартирага барганбыз. Рустам аттуу бала ошол квартирада жашачу үйүнө кирип, канча мүнөттөн кийин? 5 минут ашып кетсе кайра чыкканбыз. Ал жерде эч кандай эчтеке болгон эмес, эчтеке болгон эмес. Кирдик, чыктык болду. Ошондо Айдай жалгыз эле кирди беле же башка кыздар да бар беле жанында? Айдайдын жанында Жазгүл да бар болчу. Биз 3 бала болуп 5өөбүз киргенбиз. Ошол кирген моментте ошол Рустамдын ошол жерде бөлөсү жашачы, Зарыл деген. Анан бир комнатасында 3 кыз жашачы. Анан биз үйдүн ичине киргенде эле тиги Зарыл деген бөлөсү ойгонуп, анан Рустамды өзүнчө чакырып, силер биз өзүбүз бир комнатада квартирада жашап атсак, бир комнатада кыздар жашап атса, ушинтип келгениңерде уялбайсыңарбы, баарыңар үйгө бешөөңөр келип алыпсыңар деп Рустамдын ар жак алып барып өзүнчө сүйлөшкөн. Ошол моментте дагы бир квартирант кыз туруп чыгып, анан ал Рустамдын таанышы болчу. Ал кыз дагы ошол Рустам иштеген кафеде иштечи. Ал дагы кыз чыгып, биздин квартирага мындай келген болбойт деп айткандан анан биз ошол заматта эле кайра чыгып кеткенбиз квартирадан. Сиздер кирип чыккандын ортосунда жанагы чогуу жашаган бөлөсү, тигил коңшу жашаган кыздар квартирада эле беле, эч жака чыккан эмес беле? Эч жака чыккан эмес, квартирада эле болчу. Алар демек сиздерди көрүп турду. Бизди көрдү. Сотко күбө катары чакырылдыбы? Сотко күбө катары чакырылган жок эч кимиси. Кыздар дагы, бөлөсү да чакырылган? Бөлөсү дагы, кыздар да чакырылган жок. Алардан тергөөчү кандайдыр бир показания алды беле? Алган эмес. Мурун кийин тааныш эмессиңер, биринчи жолу таанышкансыңар? Биринчи жолу көргөнбүз. Анан ушул жерде жашайм, меникине кирип суу ичип алалы деп Рустам байке айтты да, туурабы? Айтканда эле дароо макул болду беле? Макул болгон сразу эле. Силер күч колдонуп киргизген эмессиңер? Биз күч колдонуп эчтеке кылып киргизген эмеспиз. Өзүлөрү кирген? Өзүлөрү кирген. Марат мырза айтып жаткан, анын жанындагы шериги Рустам азыр Москвада болгондуктан окуяны ошол убакта жанынан же болбосо жакыныраак билген, жеңесинин оозунан угууну туура көрдүк. Ошон үчүн жанагы 2-3 күндөн кафеге барып таанышкан бала ошого себепкер болуп калды, кыздыгымды ошол алды деген. Бирок алган эмес, ал тийген. Бирок ал адам мага даже чыпалагы да тийген эмес мага. Бирок ошол себепкер болду. Сен ошол зордуктады деп, сен ошол жака роодого барганда сен айтасың деп жана Гүлзар Шайнаева айтты. Мен ошонун сөзү менен айттым. Кайным намаз окуп, түз эле жолдо жүргөн бала болчу. Ал окуяны биз укканда
кабыл ала алган жокпуз ал окуяны. Кайны ошондой изнасилованияга барат экен деп дагы ойлогон жокпуз, ишенген жокпуз бул ошондой болгонуна. Жолдошум жаңы эле жумуштан келген. Анан мен ата-энемдин үйүнө болгонуна байланыштуу жолдошумду эшикке алып чакырып чыгып, ушундай окуя болуп кетиптир, Ленинский РОВДга баралы срочно деп түшүнсөм, мен ал кезде кош бойлуу болчумун, чоң улуум менен. Анан мен кош бойлуу болгонума байланыштуу жолдошум мени чогуу алып барган жок. Сен үйдө эле болуп тур, мен сага чалып эмне болуп атканын айтып турам бат-баттан. Мен эле барып сурап келейин эмне болгонун деп жолдошум кетти. Анан ал кетип атканда дагы апам жок болчу. Атам бул жакта айыл дагы үйдө тургандыктан ошо Кызыл Аскерде тайжебиз бар. Ошол тайжемди же тайкемди кошуп алып бар. Жалгыз барбай, мындай ишти башыбыздан өтпөгөнү кандай болот деп айткам. Жолдошум тайжемди кошуп алып анан кийин барам деп кеткен. Бирок ошол кезде дагы бир кайным бар, Адилет деген. Ал ошо органдарда иштеп жүрсү. Участковый болуп иштечү. Ошого чалып, эми ал участковый болгондуктан иштин кандай болорун билет экен деп чалган окшойт ага. Экөө чалып анын машинасы менен Ленинский РОВДга барышкан. Барып иштин чоо жайын билишип, ошол жерден эле опергруппа 129 статья менен келген. Бул тяжкие преступления. Адам өлтүргөндөн кийинки эле статьяда турат. 15 жылдан да пожизненного срока кетип калышы мүмкүн деп. Анан кийин булар жол жобосун сурашып, кандай болгон, эмне болгон, кандай кылсак бала чыгат деп сурашканда опергруппа булардан $1000 акча сураган. 24 Сиздин жолдошуңуздан? Менин жолдошумдан 24 сааттын ичинде, бир сутканын ичинде ошол 100 000 акчаны алып келе алсаңар, сом менен 100 000 сомду алып келе алсаңар, баланы СИЗОго жеткизбей чыгарып беребиз дешкен. Муну опер кызматкерлери сурады? Опер кызматкерлери ачык эле ошентип айтышкан экен. Анан биздин колубузда андай акча жок болчу. Анан кийин алар акча жок болгондуктан 24 сааттын ичинде дагы тааныштардан да сурап эч кимден таба алган жокпуз, убактысы өтүп кетти. Эми ушул тараптар бардыгы айыптап жаткан Гүлзар айым дагы бизге келип өзүнүн чындыгын айтып өткөн. Эми ошол окуя тууралуу Гүлзар айым эмне дейт? Анын дагы чындыгын угуп көрүңүздөр. Келгенден кийин аз убакыттан кийин эле бир кечинде болчу. Канчалар экен азыр эсимде жок болуп атат. Чалып калды. Эже ушундай бир клубка келдик эле. Ошол жактан бир проблема болуп калды деп. Анан эмне проблема десем, мени ушинтип изнасиловать этип кетишти деди да. Анан кандай клубтан изнасиловать этип кетет деп мен деле шок болуп чыгып барсам, каерде десем, аерде деп ошол жерде ал бала ошол жерде иштейт беле же жөн эле барганбы, мен билбейм да. Кыскасы мен РОВДга барсам, ошо РОВДга келиңчи деп чакырды. Ленинскийге. Барсам, булар ошол жерде экен. Бала да ошол жерде экен. Анан эмне болду десем, ушундай болду, мени ушинтип изнасиловать этти деп айтты. Анан кийин заявление жаздыңбы десем, ооба, заявление жаздым, бирок опекун керек экен деди. А мен закондуу түрдө опекун боло албайм. Мен сен апаң болбогондон кийин, эжең болбогондон, бир тууганың болбогондон кийин туугандарыңа айтпайсың десем, жок эже, жабылайык, жабылганча эле калсынчы, эч ким укпай эле койсун, ушу тынч эле бүтүп калсын, мен бул балага доом жок деди. Бирок доом жок дегенге карабай, баягы милиция чакырып койгондон кийин тиги баланы камакка алыштыр да ошол күнү. Бул окуядан 2 күндөн кийин эле Рустам аттуу мырзаны опер кызматкерлери жумушунан кармап кеткен экен. Мына ошол кармап кетүүгө себепкер болгон арыз тууралуу дагы кеп кылбай кетсек болбойт. Себеп дегенде, бул арыздын жазылышында абдан чоң сырлар жатат десек дагы туура болот. Себеп дегенде, эң биринчи Айдайдын айтуусу боюнча, Гүлзар айым бул арызды жазган, ал арызды жазып жатып, мен Айдайдын тайэжеси болом деп көргөзгөн. Бул арыз тууралуу Гүлзар айым эмне дейт? Арызды мен азыр эстей албай атам. Бул Айдай жазып, Айдай өзү жазып, мен дополнительно жазып бердим беле. Ушуну мен азыр так эстей албай атам. Аны Ленинскийге барсаңар эле чыгат. Негизи жана биринчи айтып атпаймынбы, биринчи кыздыгында жанагы качып кеткен адам кылган, бирок анын аты жөнүн эч ким тааныбаган үчүн аны таппай калдык. Ошон үчүн жанагы экинчи 2-3 күндөн
кафеге барып таанышкан бала ошого себепкер болуп калды, кыздыгымды ошол алды деген. Бирок алган эмес, ал тийген. Бирок ал адам мага даже чыпалагы да тийген эмес мага. Бирок ошол себепкер болду. Сен ошол зордуктады деп, сен ошол жака роудага барганда сен айтасың деп жана Гүлзар Шайнаева айтты. Мен ошонун сөзү менен айттым. Айтпасаң тигиндей болот, мындай болот деп. Көп нерселер менен коркутту. Сен анда өзүңдү каматабыз, анда сен кайра айылга жиберебиз деген. Жок, мен шаарда жашагым келет деп мен айткан сөзүмдүн баарын кылдым ошол убакта. Мына ушул арыз жазылганда башында Адилет, Марат жана Рустам аттуу 3 жигитке жазылса, бирок кийинчерээк убакыттын өтүшү менен кайсы бир себептерден улам Марат менен Адилет арыздан жок болуп кеткен. Баланы соттолуп кетти, бирөө экөөнө акча берип экөө бошоп кетти атпайбы? Жок, бир эле бала болчу. Мен билгени бир эле. Жок. 1 жыл ошол эмеде отурду СИЗОдо. Бул келбей атты себеби бул кызчы. Андан кийин жок, бир эле бала болчу. Эч кандай 3 баланы мен көргөн эмесмин, уккан да эмесмин. Ал баланы азыр силер өзүңөр издеп таап деле сурасаңар болот. Ал бала бир эле бала болчу, эч кандай 3 бала эмес болчу. Бизге келгенде берген интервьюсунда бир гана бала менен сүйлөшүп, ошол баланын үстүнөн арыз жазганбыз, калганын тааныбайм деп жатат. Бул жерде ким жалган айтып жатат? Гүлзар айым жалган айтып атат. Бизди прекрасно көрүп жүрчү. Үчөөңүздөрдү тең. Үчөөбүздү эмес, экөөбүздү көргөн. Кайсы экөөңүздөрдү көрдүңүз? Рустам экөөбүздү көргөн, а берки Адилет болсо кандай жолукту ага билбейбиз. Аны ал бала Адилет аттуу бала ошентип сиздей эле болуп акча берип жок болуп кеттиби? Арыздан же кандай жол менен жок болуп кетти? Эгерде башында групповой деп жазылып аткан. угушум боюнча ошол жолугуптур, ата-энелери жолугуп, ошол Гүлзар айымга акча берип, анан аны чектетип койгон да. Иш болгондон кийин эле Рустам аттуу мырза СИЗОго кирип, ал эми Адилет менен Марат арыздан жок болуп кеткен. Эмне себептен жок болуп кетти деген суроого келгенибизде, Марат мырза биздин ата-энебиз Гүлзар аттуу айымга акча бергендигин айтышкан. Бирок Гүлзар айым өзү эч кимден эч кандай акча албагандыгын бизге берген интервьюсунда баса белгилеп өткөн. Эми өзүңүздөр эки тараптын берген интервьюсун көрүп, кимиси чын айтып жатат, кимиси калп айтып жатат, таразалап көрүңүздөр. Жеке Гүлзар менен өзүм сүйлөшүп аткан жокмун, мен ата-энем сүйлөшүп атты Гүлзар менен. Канча убакыттан кийин байланышка чыкты? Ошондо эле, ошол иш болгондон кийин эле уже биздин ата-энебиз ошол жерден сүйлөшүп жолугат да. Эмне деп айтыптыр? Ушундай балаңар изнасиловать эткен, групповой, бул жерде балаңар камалып кетсе, дагы иш башкача болуп кетет. Ошондой болгон. Ошондой болуп, анан биз жактан да акча талап кылган да. Сиздер канча акча бердиңиздер анан? Биз дагы бөлүп берип аттык. Бир баш аягы көп эле акча кетип калды. Бир 200 миңге жакын акча кетти го дейм. Сом менен? Сом менен. 200 миң сомду Гүлзар аттуу айымдын өзүнө бердиңиздер? Өзүнө бүт баары ошол Гүлзарга берилип атты. Андан башка эч кимге берилген жок. Сиз жүзүн таанып айтып бере аласызбы? Айтып бере алам. Биздин каналга видеодо Гүлзар аттуу айым келип сүйлөдү, ошол айымбы? Ошол айым. Рустам менин балам болот. Тагыраагы ошол Айдайды зордуктады деп камалып кеткен бала сиздин балаңыз. Подстава кылып камалып жатып чыккан бала менин балам болот. Кыздын мен тайжеси болом, бул несовершеннолетний, опекуну менмин деп ошону менен сүйлөштүр, ошонун телефонун бер деп баламды Гүлзар Шайнаева аттуу айым тайжеси болом деди. Тайжеси болом депчи. Анан ошону менен прямой телефон менен сүйлөшүп аттым. Сүйлөшүп жаттым да, тиякта жүрүп элечи. Анан ал менден $1000 деп сурады. $1000 эртең саат 1ге чейин берсеңиз, ошого мен условияма макул болосузбу деди. Анан айт макул болом дедим. Мен балам үчүн бардыгын жасайм десем, анан ошондо айтты да, $1000 эртең саат 1ге чейин ошону берсеңиз, мен 3 күн ичинде балаңызды чыгарып колуңузга, сиз жоксуз, конечно, мен балаңыздын колуна тапшырып берем деди. Мен сразу акча бердик, бирок балам кайтарылып чыккан жок. 3 күндөн кийин телефон чалдым, албайт. 3 күндөн кийин алып, анан сот ишке ашып прокуратура
уже мындай эме кылып койгондон кийин сот болуш керек экен. СИЗОго кирип калгандан кийин 2 айдан кийин соту болот, анан ошондо чыга турган болдум. Мен бүт сүйлөшүп койдум деди. Ошону менен мен ишенип жүрдүм. Анан апрелдин аягында бат эле өзүм келип калдым. Анан чыккан жок балам. Мындан башка Ошол бойдон Гүлзар аттуу айымга $1000 эле бердиңиздерби же дагы акча сурап жок, дагы андан кийин улам бөлүп отуруп мен далай эле акча бердим. Ошон үчүн мен үстүбүздө үйүбүздү сатып отурабыз да. Уже акыркы каражатыбыз эчтеке калбай калганда, ради балам үчүн мага үй керек эмес. Мен тияктагылар айткандай баламдын тагдырын сатып алышым керек. Баламды мен алып чыгышым керек деп мен акыркы шанс ошол үйдү саттым. Бул жерден Гүлзар аттуу айымга эле бердиңиздерби же болбосо соттогу кызматкерлерге өзүнчө акча, анан тергөөчүлөргө өзүнчө акча кылып да бөлүп берип аттыңыздарбы? Гүлзарга бердим, бөлүп улам 30 000 тиякка минтиш керек, исследовательди антиш керек. Исследователь менен сүйлөштүм, анан биягын минтип жеңилдетиш керек, анан тиягын тигинтиш керек деп. Ошим ошондой варианттарды айтып улам акча сурады. Ошо сураган акчаларын мен бөлүп болсо да берип аттым. Кредит алдым, кредиттен кредитке баттым. Аягы келип үйдү сатып, анан аран кутулуп чыктык. Ал балдарды азыр булар кайрылгыла деп видеодо турбайбы? ооба турат. Алар сизге акча бердик десе, бул айткандар күнбөт Жок. Эч кандай мага ал балдар келип мага акча берип андай нерсе болгон эмес. Жанагы сиз айтып атпайсызбы? 2-3 баланы канча бала примерно подстава кылып иштедиңер, канча баланы? Мен эсимде калгандан ортодон тиги камалгандан башка дагы 2 бала ошондой подстава Алардан болду. канча сумма ким алды? Эсиңиздеби? Ошол сумма акча алынды деди, бирок ошол эсимде жок канча сумма алынган, бирок ошол 1 сомун да мен колума алган эмесмин. Мисалы подстава деп атпайсызбы? Подстава кылганда буну ким эмне болуп подстава кылды эле? Же акча кылыш үчүнбү же эмне үчүн подстава менен иштедиңер? Жана айтпадым, мен акчага, башында акчага кандай десем, сен кийиниш керек, мунуш керек, шаарды көрүш керек дегенде акча табыш керек деп өзүнүн кызыкчылыгы үчүн Гүлзар Шайнаева акча үчүн ошол нерсеге барды. Мындайча айтканда сиз акча алабыз, ушулардан мынча акча көрөбүз деп айтчу эле, ушинтип подстава кылсак да. Ооба, ушундай аны подстава кылгандан кийин сени зорлуктат дегенин алар коркуп, сен жашыңда жете элек, ошон үчүн сенден коркуп, бар сенин каалаган суммаңды берет, мен аны чыгарам. Айдай аттуу айым бизге берген интервьюсунда мени ушул Гүлзар айым бир нече жолу колу тийип сабаган күндөр болгон, жана бизге акча таап кел, бизди ушундай подстава кылып акча өндүргөнбүз деген оюн билдирген. Бул айткан сөздөргө бышыктоо катары Рустамдын апасы дагы Гүлзар айымга жолугуу үчүн үйүнө барганда Айдайдын жана Жазгүл аттуу анын курбусунун үйүндө камалып жаткандыгын жана денесинде бир нече көгалалар болгондугун көргөндүгүн бизге айтып берди. Кандай болуп атат, эмне болуп атат деп мындай интересоваться этип ушинтип сурап турчумун да. Анан эмнегедир ошондо эме кылды да. Андан бирок мен ал барганда мен акча берген жокмун анда. Кийинки барышымда бердим. Үйүнө канча жолу бардыңыз? Үйүнө көп эле жолу бардым. 4-5 жолу бардым. Ошол айланада жашаганда, мисалы үчүн бизге берген интервьюсунда Жазгүл дагы Айдай дагы кошунан болот дедиле. Сиз ошол кыздарды айланадан байкаган жоксузбу? Ошол үйдүн айланасында жашагандыгын? Байкап эле, алар кошуна квартирада, мындай узунунан салынган квартирада, анан бул 4-чү квартирада Гүлзар жашаса, 5-чү квартирада ал кыздар жашачу. Мен бул кыздарды үстүнөн карап, булар көп басат, көп турушат. Ошон үчүн ушундай ишке кабыл атышат да. Мен ошон үчүн буларды контролировать этип, анан жанымда алып жүрөм. Мамалары мага тапшырган деп, ошентип тиги кыздарды кийинки эле эшик алардын квартирасы болчу. Ошол жерде эки эле кыз беле же дагы бөлөк кыздарды байкадыңыз беле? Жок, ушул эки эле кыз. Анан ал кыздарды дагы ключ менен бекитип коюп, чыгарбай, бир жолу сотко келбей калышты. Сотко келбей калганда мен түз эле мындай сотту жылдырды.
баягы жабырлануучулар келген жок депчи. Анан мен түз эле бардым. Үйүнө, квартирасына барсам, үйүндө отуруптур. Кыздар үйүндө отуруптур. Жок, Гүлзар үйүндө отуруптур. Анан тиги кыздарды түнү менен кечөө кетишип, ошол бойдон түнү менен келбей жок, үбөлүк менен сабадым деп, үбөлүк менен сабаганын көрсөттү. Аларды ключ менен. Жана ким эле, могу Айдайды көрдүм, Жазгүлүн көргөн жокмун. Ошол жерде денесинде тактар бар беле? Үбөлүк менен көгала болуп жүргөнүн көрүп калчумун. Ооба. Ошондо именно үбөлүк менен сабадым, мынакей сотко да барбай калып, сизге уят болдук деп ушинтип мага аябай бир сөз жасап айтканда, ошондо сабаганын явно эле билинип турат, көгала болгон жерлери бар болчу. Бул окуяда СИЗОдо өзүнүн 1 жыл 4 ай өмүрүн кетирген Рустам мырзанын туугандары жана Марат мырза дагы негизги ошол подставаны уюштурган Гүлзар айым деп билишет. Мындан тышкары зордукталды деген Айдай деген кыз дагы ушул подставанын баардыгын Гүлзар уюштуруп жана мени ушундай кадамдарга барууга мажбурлады деп бизге берген интервьюсунда айткан. Бирок Гүлзар айым мындай окуялардын эч бирине тиешеси жоктугун, бул жерде жөн гана Айдайга боору ооругандыктан арыз жазып, анын таламын талашкандыгын бизге белгилеген. Эмне болсо дагы Айдайдын айтуусу боюнча кийин бул окуядан кийин жанындагы Жазгүл аттуу курбусу менен аларды сойкулук менен алектенгенге мажбурлаган деген дагы интервьюсун белгилеген. Эмне болсо дагы бул окуяны укук коргоо органдары тыкыр териштирип, ийне жибине чейин иликтеп, анан кайра адилеттүү чечим чыгарып бериш керек. Бирок буга чейин эгерде Айдайдын жана Марат мырзанын, ошондой эле Рустамдын туугандары айтып жаткан чындык боло турган болсо, анда ошол ишти иликтеген тергөөчү дагы жоопко тартылыш керек. Себеп дегенде ал иштин эч бир жерин иликтеп, кайсыл жагы кандай болду, бул жагы мындай болдубу деп бир күбөлөрдү дагы сурап териштирген эмес. Бул жерде анын мойнунда дагы чоң жоопкерчилик бар. Адвокаттар дагы бул иште өзүнүн шалакылыгын көргөзгөн. Себеп дегенде иштин эч бир жерин коргоо тарабын териштирбей жана бир канча катылып жаткан фактыларды колдонгон эмес сотто. Андан тышкары соттун дагы отурумдун болушун уламдан улам созуктурганга дагы адвокаттардын түстөн түз күнөөсү бар.